Кыргызстан эгемендүүлүккө жетишкенден бери өзүнүн улуттук идеологиясы камтылган билим берүү системасын түптөй алган жок. Союз учурунда бекемделген билим берүүнүн түпкүрүндө тилекке каршы сактай албаганын эксперттер жар салышууда. Баарыбызга маалым болгондой, бүгүнкү күнгө чейин бул тармактын кемчиликтери жоюлуп бүтпөй, жыл сайын элдин сын пикирлеринен, нааразычылыктарынан арылбай келет. Ошентип отуруп учурда бул тармак терең реформалардын жана жаңылануулардын этабында турат. Мамлекет билим берүүнүн сапатын жогорулатууга, эл аралык стандарттарга шайкеш келтирүүгө жана келечек муундарды атаандаштыкка жөндөмдүү кылып тарбиялоого багытталган бир катар стратегиялык кадамдарды жасап жатат. Тагыраак айтканда, билим берүү министрлиги экиге бөлүндү. Эми мектепке чейинки, башталгыч, негизги жана жалпы орто билим берүү, баштапкы кесиптик билим берүү чөйрөсүндөгү функциялар агартуу министрлигине жүктөлөт. Ал эми илимий техникалык жана инновациялык иш, орто, жогорку жана жогорку окуу жайынан кийинки кесиптик билим берүү, интеллектуалдык менчик чөйрөсүндөгү милдеттерди илим, жогорку билим берүү жана инновациялар министрлиги аткарат. Апта ичинде жаңы түзүлгөн министрликтерди кимдер жетектей тургандыгы да аныкталып, жогорку кеңеш тарабынан бекитилди. Бул чечим билим берүү чөйрөсүндөгү мүмкүнчүлүктөрдү кеңейтүү багытында кабыл алынганы да кабарланган. Ал эми бул көздөлүп жаткан максат натыйжасын береби? Билим берүү чөйрөсүнүн потенциалын көтөрүү кантип ишке ашат? Эксперттердин пикири менен талдап көрдүк. Дагы өзүбүз улуттук билим берүү системасын түзгөн жокпуз да. Биз ачык эле айтышыбыз керек. Бизде кемчиликтер көп. Мектептердин инфраструктурасын түзүшкөн жок. Өзгөлөргө сустап турат да, ачык эле айткандачы. Кыргызстандын билим берүү тармагы жаңы реформалардын босогусунда турат. Өлкө тарыхында биринчи жолу билим берүү системасы эки өзүнчө министрликке бөлүнүп, заманбап талаптарга ылайык жаңылануулар башталды. Бул кадам билим сапатын жогорулатууга кандай таасир этет? Жаңы министрликтер кандай багытта иш алып барат деген суроолор жаралат. Апта ичинде Кыргызстандын билим берүү системасында олуттуу өзгөрүүлөр орун алды. Президент Садыр Жапаровдун жарлыгы менен өлкөдө билим берүү тармагы эки министрликке бөлүндү. Мындан ары бул тармакты агартуу министрлиги, мектепке чейинки, башталгыч, негизги жана жалпы орто билим берүү, ошондой эле баштапкы кесиптик билим тармагын, илим, жогорку билим берүү жана инновациялар министрлиги, илим, жогорку жана андан кийинки кесиптик билим, инновация жана интеллектуалдык менчик тармактарын көзөмөлдөйт. Агалайык агартуу министри Долдургүл Кендирбаева, ал эми илим, жогорку билим берүү жана инновациялар министри болуп Бактияр Орозов дайындалды. Жаңы дайындалган министрлер апта ичинде өткөн парламенттин жыйынында каралып бекитилди. Бул учурда депутаттар талапкерлерге аталган министрликте кандай реформалар жасай турганына да кызыгып суроолорун узатышты. Бактияр Сайпединович, мына эмгек рыногунун муктаждыгына жараша мына жогорку окуу жайларга реформа кыласыздарбы? Бүгүн көрүп жатпайсыздар, IT, туризм жана бир канча тармактар, багыттарды жакшы жолго салыш керек. Ал үчүн жакшы кесипки адистер тарбиялаш керек, окутуш керек. Жогорку окуу жайлар тараптан берилип аткан дипломдордун сапатын карап чыгыш керек, деңгээлин көтөрүш керек. Ошол себептен биринчи ошол жогорку окуу жайлардын мүмкүнчүлүгүн кеңейтиш керек. Мугалимдердин эмгек акыларын көтөрүш керек. Азыр мен суроомо түшүнбөй калдыңызбы? Эми экономист, юрист деп атасыз. Бул экономист, юристтер 30 жылдан бери бизде толуп кетти. Дипломдор чаң басып жатат. Көп экономист, юристтерди иштебей эле турат да. Ошон үчүн мен сизге сунушум мына бүгүнкү күндө керектүү адистерди тарбиялап, реформа кылыш керек. Жаңы окуу жайлар керек, ачышыбыз керек да. Ошондой эле депутат Айсулуу Мамашева мүмкүнчүлүгү чектелген балдардын билим алуу укугун камсыз кылуу зарылдыгын айтып, бул үчүн жаңы окуу программаларын иштеп чыгуу керектигин билдирди. К сожалению, на сегодняшний день права детей с инвалидностью на образование нарушаются и вообще игнорируются Министерством образования. Я не раз к вам обращалась по поводу этого вопроса, мы даже создали рабочую группу, которая на сегодняшний день работает. И я вам могу с уверенностью сказать, что на сегодняшний день дети с инвалидностью не имеют доступа к образованию. Потому что мы ограничиваем их во всех правах, понимаете? Право на образование, как таковое, для детей с инвалидностью ограничиваем на 100%. Дети, которые обучаются в специализированных школах, говорят о том, что на сегодняшний день там до сих пор советские учебники, советская методика, никаких современных методов
Самая большая проблема в том, что нам обязательно нужна разработка новых современных образовательных программ, внедрение 9 класса вместо 8, специализированное оборудование для лечебной физкультуры, улучшение материально-технической базы специальных школ. Парламенттин жалпы жыйынына чейин Жогорку кеңештин төрагасы Нурланбек Тургунбек уулу илим, жогорку билим жана инновациялар министри кызматына талапкер болуп турган Бактияр Орозов менен жолугушкан. Төрага билим берүү жана илим министрлигинин экиге бөлүнүшү өлкөнүн келечеги үчүн маанилүү чечим болгонун белгилеген. Ошондой эле министрликти бөлүү демилгесин мурдараак элдик курултайда көтөргөнүн эске салып, бул чечим аркылуу билим берүү тармагына чоң реформалар киргизиле турганын белгилеп, парламент министрликтерге ар тараптуу колдоо көрсөтүүгө даяр экенин кошумчалаган. Келечек оңгусу бул билим берүүдө жатат. Ошон үчүн биз билим берүү системасын толук талаптагыдай реформа кылмай сайын бул жаатта сапат болбойт. Андыктан биз биринчи кезекте сапатка көңүл бөлүшүбүз керек деп ушул маселени көтөргөнбүз. Көтөрүп бир канча өлкөлөрдө ушундай тажрыйба бар экенин дагы белгилегенбиз да. Ошонун негизинде ушул чечим ишке ашып отурат, чечим кабыл алынып отурат. Сиздин алдыңызда өтө чоң маселе турат, чоң ишеним турат. Мен ойлойм, сиздин буга чейинки тажрыйбаңыз буга өбүлгө болот. Анан эгерде жардам керек боло турган болсо парламент, коомчулук биз бул маселени алдыга сүйрөшүбүз керек биргеликте. Мамлекет билим берүүнүн сапатын жогорулатууга, эл аралык стандарттарга шайкеш келтирүүгө жана келечек муундарды атаандаштыкка жөндөмдүү кылып тарбиялоого багытталган бир катар стратегиялык кадамдарды жасоого аракеттенип жатат. Бул кадам башкаруудагы жоопкерчиликти так бөлүштүрүп, ар тармакка терең көңүл бурууга мүмкүндүк берет деген ишеним болууда. Эми ар бир министрликтин өзүнүн так даана функциясы болот. Ал жөнүндө Садыр Нурбашевич указында жарлыгында көрсөтүп айтты. Биринчиден, жалпы билим берүү системасын эбегейсиз чоң чарбаны бөлүп алып туруп, эми ошол министр азыр эми Доктургүл Шаршеевна милдетин аткаруучу болуп атыптыр. Ал эми уже баягы контурун өзү контролдой алат да. 2,5 миңден ашык мектеп бар да. Балабакчалар канча ачылып атат. Бизде демографиялык өсүш абдан катуу болуп атат. Бул баягы эл аралык практика. Мисалы Казакстан, Россия, Өзбекстан жана башка мамлекеттер эч агылы экиге бөлүнүп жакшы натыйжа көрсөтүп жатат да. Бизде мына акыркы 1-2 жылдын ичинде карасак, биз бир билим берүү министрлиги жалаң эле ошол 12 жылдык менен бул жогорку жайларды унутуп калды да кадимкидей элечи. Ошол үчүн азыркы чечим президенттин жарлыгы биз толук кандуу колдойбуз. Андан сырткары окумуштуулар да өзүнүн баарын берген, өзүнүн сунуштарды берген, айткан министрликке экиге бөлүш керек. Көпчүлүккө маалым болгондой, Кыргызстанда билим берүү тармагына байланыштуу көп жылдардан бери сын пикирлер арылбай келет. Ага китептердин жетишсиздиги да бир мисал. Андан тышкары кадр маселеси, мугалимдердин билим сабаттуулугунун начарлыгы ачык айтылып келет. Эми мындай көрүнүштөргө эки министрлик бирдей жооптуу деген талаптар бар. Кадр маселеси баягы тааныш, билиш, жердеш, тууганчылык кандай мындай толуп алган. Аны ачыгын айтыш керек. Мен ачыгын айтып жүрөм. Эгерде аны катуу жолго койбосок, анда биздин аракеттерибиз, президенттин эбегейсиз чоң аракети текке кетип атпайбы? Аны формалдуу түрдө сынак алганда токтотуш керек мектептин директорлорунан. Бардык эркиндикти мектептин директорлоруна бериш керек. Ар бир райондун окуу бөлүмүнүн башчылары башы менен жооп бериш керек. Бул бир. Экинчи, мен жалпы республикалык тестке каршымын. Жалпы республикалык тест эмнеге алып келгенин да көрүп атабыз. Балдар элементардык сүйлөм жазганды билбей калышты, диктант жазганды билбей калышты, өзүнүн оюн жеткирип билбей калышты. Вообще биз ушундай калкпыз да, Европаны туурап, керек болсо алардын диверсиялык сунуштарын туурап ушуга келдик. Менимче министр ошол эл агартуу министри ушуга абдан катуу көңүл буруш керек. Билимдин сапатын көтөрүшүбүз керек. Бул биринчи маселе. Экинчи маселе, жогорку окуу жайлардын ичинде ошол жерде даярдаган адистиктер боюнча бүт баарын карап чыгыш керек. Алар натыйжа барбы, жокпу? Ошол адистиктер боюнча бүгүнкү күндө конкуренция барбы, жокпу? Андан сырткары балабакча маселеси да аябай курч турат. Мектептерде мына бүгүнкү күндө биз өзүбүз көрүп атпайбызбы? Зомбулук боюнча маселеси, психологдор жетпей жатат. Андан сырткары мектептердин ошол жерде мына мисалы шаарын алсак,
жарымысы 900-1000 кишилик эле, алар 2-3 миңден окуп атат да. Ошол үчүн баарына ошону комплекс түрдө чечишибиз керек да. Мен оюмча азыркы күндө мая когос сөздөрдөн биз конкреттүү кадамдарга барышыбыз керек да, ошондо жыйынтыктар болот деп эсептейм. Биз жогоруда белгилегендей, мамлекет билим берүүнүн сапатын жогорулатууга, эл аралык стандарттарга шайкеш келүүгө багытталган бир катар стратегиялык кадамдарды ишке ашырууга аракеттенүүдө. Ошентип, экиге бөлүнгөн министрлик заманбап талаптарга жооп берген, инклюзивдүү жана сапаттуу билим берүүгө багытталган реформалардын бири деген ишеним болууда. Мурунку министрлер эми аман эле болушун. Италиядан, Индиядан, Израилден чыгарып жүрүшпөдү. Эмне үчүн? Себеби ал жакта коррупциялык схеманы колдонушкан. Биздин өзүбүздүн типография кандай сонун болуп калды. Учкунду Сатырмургош өзү киришип атып жасабадыбы? Керек болсо миллиарддаган экземплярларды чыгара турган кубаттуулугу бар. Бул бир. Анан мугалимдердин билимин өркүндөтүү институтун калыбына келтириш керек. Мугалим өзү керек болсо 10-11 класстын балдарына караганда начар билип атат да. Айрыкча маалымат технологиясын. Жөнөкөй эле смартфонду билбей жатышпайбы? Компьютердик технологияны билбей жатышат. А искусственный жасалма интеллект жакында кирет, 2-3 жылдын ичинде кирет. Азыр диссертацияларды жазып атышпайбы жасалма интеллект менен. Ошого даяр болуш керек да. Менимче күнү-түнү керек болсо кабинетине жазып койуп алып уктап иштеген министр керек ал жерге. Анан эми жогорку экинчи министрлик бул жерде бул стратегиялык министрлик болуп калды. Анткени илим өнүк боюнча биз эч кандай эрежеге жетпейбиз. Белгилей кетсек, өткөн 3-чү курултайда Жогорку кеңештин төрагасы Нурланбек Тургунбек уулу билим берүү министрлиги жаңырган жылда экиге бөлүнөрүн ишарат кылган болчу. Тилекке каршы коомдо терс көрүнүштөр бар. Бул министрликке эки баштуу министрлик койсок дагы ал министр алып кете албай жатат. Мына ошол багытта мен демилге көтөрүп 1-2 жолу парламенттин трибунасында да айттым, министрликти бөлүш керек. Мектепке чейинки жана мектеп билими өзүнчө агартуу министрлиги, ал эми жогорку билим жана илим министрлиги өзүнчө түзүлүш керек. Нурзада Сыдыкова, Майрамбек Абдибилал уулу, Күндөмү жыйынтык программасы үчүн.